Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Кел чай ичели теледолбоорун көрүп жатасыздар. Таңкы биз сиздер таңыңыздар менен чогуу ушул саат 8ден 10го чейин любимый СТС телеканалында ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү сиздер менен биз түз эфирдебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин Кел чай ичели теледолбоорубуздун алкагында сөзсүз түрдө күндүн темасын талкуулап, ал тууралуу кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүп, жагымдуу музыка чыгармаларын угуп, жана экинчи бөлүгүбүздө биздин коногубуздарды чакырып, жана сиздерде дагы албетте бизден түз менен түз байланыш болгондуктан WhatsApp аркылуу же SMS аркылуу бизге суроолорду берип, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазууга мүмкүнчүлүк бар. Жана учурда Кел чай ичели теледолбоорунда биринчи кезекте сиздерге биз чайга чакырмакчыбыз. Жана кайсыл чай менен чогуу биз дасторкон үстүндө бүгүнкү биздин темабызды талкуулайбыз десеңиздер, албетте бул Пиала Голд чайы, Пиала Голд Цейлон чайы тууралуу сиздерге бүгүн айтып бергим келип жатат. Жаңы Пиала Голд Цейлон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздө жакшы көргөндөй эң мыкты чай үчүн жупар жуттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Конокторубуз менен сиздерди тааныштырууга убакыт келди деп ойлоп жатамын. Бүгүнкү биздин студиябызда Айганыш Тойгонбаева, Айганыш апабыз, кош келиңиз. Блогер, мыкты кайнелелердин бири деп айта аламын. Жана келиңиз менен чогуу келиңиз. Нуржанат Атакан, фотограф, блогер, мыкты келиндердин бири деп сиздерди тааныштыра аламын. Кош келиңиздер. Кош келдиңиз, рахмат. Жана сиздерди биз жөн гана чакырган жокпуз. Биринчи бөлүгүбүздө биз заманбап келиндер, 21 кылымдагы келиндер тууралуу талкууладык. Жана Айганыш апа, сизге биринчи суроо бергим келип жатат. Кандай деп ойлойсуз? 20 кылымдын жана 21 кылымдын келиндери канчалык аябай катуу өзгөрүлдү? Жана деги эле мурунку келиндердин милдеттери учурда азыркы келиндердин милдеттери өзгөрдү. Сиздин ой пикириңиз негизинен кызыктуу болуп жатат. Саламатсыңар, урматтуу Кел чай программасынын көрүүчүлөрү. Мен бул сурооңо 50 жыл эмес, 40 жыл эми. Мен келин болгомо 40 жыл болду. Айырмасы асма менен жердей. Биздин мезгилде келиндер өз оюн толук айта алган эмес. Ата энеге, кайната кайненеге жадай келсе өзүнүн жолдошуна дагы айткан эмес. Биз бардык нерсени ичибизге кытканбыз. Азыркы заманда демек аратанын немеси менен келиндер өз ой пикирин ачык айкын айта алышат да. Азыркы мисалы биз аябай тартуу болгонбуз. Азыркы келиндер менен мындай сүйлөшсөң, кадимки өзүң кызыңдай мамиле жасай аласың да. Биз мисалы кайненелерибиз менен антип мамиле түзө алган эмеспиз. Болсок ички дүйнөлөрүбүздү өзүбүздүн гана энебиз айтканбыз да. Оор болчу беле ошондой учурларда? Ооба, аябай оор болчу. Азыркы келиндер Кудайга шүгүр, жакшы. Жакшы шарттарда жашап жатат деп ойлоп жатасыз. Нуржанат айым, айтып кетиңизчи. Биринчи таанышууңуз Айганыш апа менен эсиңиздеби? Сиздин жолдошуңуз тааныштырганда. Эсиңизде болсо айтып бериңизчи. Корктуңуз беле? Биринчи күнү эсимде жок экен, бирок телефондон сүйлөшсөк керек, видеовызов менен сүйлөшсөк керек. Апам көп жазып, чалып турчу эле, башынан эле биз сүйлөшүп жүргөн убакта эле мындай кенен эле, кандай десем, тартынуу же сүрдө андай нерсе деле болгон эмес. Көргөндө күлөр жүзлүү деп коет го. Жылмайып, ачык шайыр болгон үчүн мен үчүн жеңил эле болуп кеткен. Анан кийин бир жерге чакырып, тамактанууга чакырып, анан ошол жерде мындай бетме-бет жолугуп таанышкан. Бетме-бет таанышкандачы кандай сезимдер болду эле? Ал убакта көпкө сүйлөшүп калган үчүн, анан телефондон ага чейин сүйлөшүп жүргөн үчүн аябай деле эмтип сүрдөп же
бир нерсем жакпай калат же мындай андай коркуу сезимдери болгон эмес да. Баары жеңил эле болгон. Жакшы. Биздин көрүүчүлөргө учурда кайрылгыбыз келип жатат. Учурда сиздер да биздин WhatsApp номерибизди көрүп жатасыздар. Бизге WhatsApp аркылуу өздүк конокторубузга суроолорго дагы берсеңиздер болот. Кызыктуу, креативдүү суроолорду күтүүдөбүз. WhatsApp аркылуу бизге жазсаңыздар болот. 0508 400 100 номеруна. Эмесе дагы бир ушундай суроо бергим келип жатат. Албетте бул TikTok жана Instagram тууралуу видеороликтерди тартууга ким түрткү болду Айканыш апа? Нуржан атайым, келиңиз апа, видео тарталы деп сизди мажбурладыбы же өзүңүз биринчи айттыңызбы? Жок, эме видеороликти Жанат көзгө тең эле ушу биздин өзүбүздүн режиссер, операторубуз Зиямедин мырза тартылаган. Операторубуз. Сиз дароо макул болдуңузбу? Мен дароо макул болгон жокмун. Эми TikTokто мындай жакшы түшүнүгүм жок эле. Анча деле көрбөйт элем, эметпейт элем анан. Ушундай деп өзүнүн ойлорун айтып, Нуржанатка эметкенде анан Нуржанат жаңы келин болуп келгенинде ошондо той бүтүп, тойдун эртеси конокторду кетирип, эки жагын жыйнайсың да. Ошол мезгилде мен казанактарды жууштуруп отурганда Зеш тамашалап күлүзүп калган да. Анан мен Зешка кыйкырып эметип аткандан ошол өзүнчө бир идея пайда болуп калып эле анан сырасы тарткан да. Аз эле бир 2 мүнөт сырасы чыкпайт. Ошону эле эмеге TikTokко жөнөткөн да. Жөнөткөндө аябай эмелер келген. Көрүлөр көп болуп анан жакшы комментарийлер жазышкан да. Ошондон анан Зешка апам тарсам болот экен деп анан мени кошуп аны көрсөткөндөн анан өзүмө да кызыгуу пайда болуп калды да. Буларды колдоп коштосом жакшы эле эмелер болот окшойт деп. Жакшы, биринчи кезекте бул колдоо болуп тур да. Эң сонун. Жана албетте сиздердин ушул мамилеңиздер, сиздердин видеороликтериңиздер, Нуржан атайым айтыңызчы, ушул өздөрүңүздөрдүн аккаунтуңуздарды ошол эле TikToкту мындайча айтканда өнүктүрүүгө канчалык маанилүү болду? Биринчи апам айтып кеткендей, башында бизде ушундай видео тарталы, анан кийин үй бүлөлүк бир вайнер тамашалуу, бир үй бүлө бололу дегенде эле планыбыз жок болчу. Балким Зияш Турдубековду билесиздер да, жолдошум. Балким ойлонгондур же мындай спонтанно эле болуп кетти, билбейм. Башында ушинтип тартып баштаганбыз. 1-2ден видео киргизип, анан кийин мындай биз үчүн баягы подписчиктерди топтоо же аларга мындай көп көрүүлөрдү алуу биз үчүн өтө деле маанилүү болгон эмес. Үйдөгү баягы бизде тамашалуу бир учурлар көп болуп калат да. Ошол моменттерди тартып киргизип эл менен бөлүшүп коюу эле максатында ушундай башталган да. Биз блогер болуп кетели дегенде эле оюбуз. Бирок байкасаңыздар, блогерлер катары жарнамаларды кабыл аласыздар, Анан жарнамалар кабыл алганда акчалай каражаттарды ким бөлүштүрөт? Айканыш апа же Нуржан атайымбы? Бизде бардык чыгармачылык жагындагы, сценарий жагын, режиссура, айтор бардыгы ушу Зияштын мойнунда. Биз мындай тартылып гана берип коебуз. Ойлорубузду, идеяларыбызды айтып турабыз. Апам айтып турат, атам айтат, мен айтам, анан бирок чечимди баардан реклама кабыл алган жагын ошо Зияш карайт да, бүт бардык жагын. Келиңиздер, эми биздин темабызга кайтып келели. Нуржан атайым, кандай деп ойлойсуз? Албетте жаңы келин болуп келгенде башкача сезимдер болот биринчи кезекте. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин албетте сен бул үй бүлөң, жолдошуңдун үй бүлөсү бул сенин үй бүлөң экендигин, биринчи үй бүлөң экендигин сезип баштайсың бир аз убакыт өтүп. Жана ушул убакыттын ичинде, сиз келин болуп жаткан убакыттын ичинде канчалык деңгээлде мыкты келинмин деп ойлодуңуз, айтыңызчы. Учурдагы албетте сиздин ой пикириңиз. Ушул суроону апамдан баштасаңыз. Келиңиз анда кайнене деп баштайлы. Бул суроону негизи апам жооп берсе туурараак болот болуш керек, бирок мен өзүмдүн оюмду айта кетейин. Албетте өз ой пикириңиз менен башыңыз. Эми көп эле жерде айтып келем, курбуларымдын арасында, досторум арасында мен идеалдуу келин эмесмин. Мындай баардыгын так аткарган, бул жумушту кылган, тигил жумушту кылган, анан өзүмдү ушундай идеалдуу келин деп эсептебейм, же мыкты келин деп дагы эсептебейм. Болгону ошо чын эле баягы өзүмдүн үй бүлөм катары чын эле мындай чын жүрөктөн кабыл алгам да, кандайдыр бир мындай
бул кайын журт же кайнене кайната деген мындай эме сезимдер ичимде жок да. Бул ушул нерсе арабызда ушундай байланыш пайда болгонуна мындай кубанычтымын да. Мындай кенен жай баракат жашаганга, мындай бактылуу жашаганга бул негиз болуп берет дейм да. Эң сонун. Эми Айганыш апа айтыңыз, Нуржан атайым канчалык мыкты келин? Айтып жатат, мен мыкты келин эмесмин деп. Жок, мыкты келин. Мен азыр мындай да, биз заманга ылайыктуу, биз менде мисалы сен айтканда 40 жылдагы мурдагы кайнене жок азыр. Азыр баардыгы түшүнүү менен эле келин кылышат. Мен мисалы менин келинимдин жаман сафаттары жок. Мага жагат бул мүнөзү, жүрүш турушу, бизге кылган мамилелери. Анан биз мындай Абышкам экөөбүздөн эле талап койбойбуз. Түшүнүү менен эле келиндин ордунда өз ордуна эле коюп, өзүбүзгө керектүү болгон мезгилде айтабыз. Мынаны кыл, ананы кыл деп анан. Баягындай эле эрте менен тур бизге мындай кыл, андай кыл деп айтпайбыз. Түшүнүү менен мамиле жасайбыз. Бирок мен келиндериме элдин баардыгы эле байкап билип калды окшойт. Кайненелик ролду анчалык эме талап кылбайм да. Түшүнүү менен мамиле жасайм. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Өзүңүз мыкты кайненесизби? Ооба, мен мыкты кайненемин деп 100% айта алам. 100% айта аласыз. Эң сонун байкалып турат, анткени Мен айтайын деп эле. Кандайдыр бири-бириңиздердин сүрдөөңүздөрдө мен сезип жатамын бул жакта. Жана чындыгында эле мен ишенип жатамын деп айта алам. Мисалы Нуржанат бирдекесин мурда жагым келгенде айтчу эмес да. Тип анан мен будан аябай эметип ушундай ушинтесиңби, барасыңбы, коесуңбу десем макул деп эле ушинтип эметчү да анан. Мен негизи ачык айрым адамдарды аябай жакшы көрөм да. Бага айтам да, болгон нерсени болгондой айт мага мынтип деп. Бирок азыр бара-бара мен угума түшүп барат асына. Башында мен негизи токтоо оюмду ачык айта бербеген, эмоционалдуу эмес адаммын да. Анан апам ачык, шайыр, бардыгын ачык айткан. Бул жагынан мага жеңил болгон. Анткени бардыгын мага ачык айтып, мындай бирсилерди көрсөтүп берип дегендей ушундай болчу да. А мен мындай оюмду айта албайм деп деле айтпайм. Негизи эле ушундай адаммын да. Бир нерселерди ачык айта бербейм. Анан чын эле апам айткандай мага мындай келин деген мындай кылыш керек, сен мындай кыл же кыр көрсөтүп, мындай жаман көз караш менен муну бул жери мынтип коюптур дегендей такыр буга чейин мындай ошондой моменттерди көргөн жокмун. Апам өзүн туура эле баалайт деп айтып кетейин. Чынында мыкты кайнене. Анан апам айтып атпайбы, азыркы учурда кайненелердин баардыгы түшүнүү менен кабыл алат. Азыркы кайненелер, келиндер башкача депчи. Бул сөзгө кичине кошулбайм, анткени апам өзүнүн тарабынан карап айтып атат да. Азыр кайненелердин баары эле апамдай эмес. Талаптуу катуу койгон, келиндей кылып мындай кылышың керек, тигиндей кылышың керек деп мынтип сүр көрсөтүп турган кайненелер дагы толук. Бар, алар болуп атат, көрүп атабыз. Алдыда биздин телекөрүүчүлөргө айтели, учурда биз заманбап келиндер жана 21-кылымдын келиндери тууралуу талкуулап жатабыз. Жана бүгүнкү биздин студиябызда Айганыш Тойгонбаева, блогер, мыкты кайнене, жана Нуржанат атаган фотограф, блогер, мыкты келиндерибизди биздин ушул кайнене келинди студиябызга чакырып, жана заманбап келиндер тууралуу талкуулап жатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин конокторубузга дагы суроолор бар болсо, WhatsApp аркылуу жазганга жетишиңиздер 0508-400-100 номуруна сиздердин суроолоруңуздарды күтүүдөбүз. Андан тышкары ой пикириңиздер бар болсо дагы жазсаңыздар болот. Учурда Любимый СТС телеканалында Кел чай ичели теледолбоору түз эфирде ар дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү сиздер менен чогуу таңкы саат 8-ден 10го чейин түз эфирдебиз. Биздин YouTube платформабызга да катталууну эч унутпаңыздар. Любимый ТВ каналына катталып, Кел чай ичели теледолбоорунун бардык чыгарыштарын көрө аласыздар. Келиңиздер бир болсо бир аз убакыттан кийин эфирибизди улантабыз. Бизден эч алыстабаңыздар. Кел чай ичели теледолбоор эфирин улантууда. Биз болсо коноктор менен чогуу чай үстүндө темабызды талкуулап жатабыз. Учурда биз Пиала Голд чайын ичүүдө жаңы Пиала Голд Ceylon тууралуу сиздерге айтып бергим келип жатат. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздө жакшы көргөндөй эң мыкты чай үчүн жыпар жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы Пиала
Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Бүгүнкү биздин студиябызда Айганыш Тойгонбаева блогер, мыкты кайнене жана Нуржанат Атакан фотограф, блогер, мыкты келин отурат. Жана учурда келиңиздер сиздердин суроолоруңуздарга өтөлү. 1654 номуру менен аяктаган абонент саламатсыздарбы Кел чай ичели долбоорунун жалпы жааматы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Айганыш эже мыкты блогер, кошун ама жана Нуржанат жеңеме салам. Биз сиздерди көрүп жатабыз. Кошунаңыз Чачтараш Самарадан ысык салам берип жатышат. Самарага салам, рахмат. 0643 номер менен аяктаган абонент саламатсыздарбы? Айганыш апа, эң сүйүктүү TikTok ролигиңиз тууралуу сурап жатышат. Сиздин эң сүйүктүү ролигиңиз барбы? Менин эң сүйүктүү ролигим кайсы ролигим? Бардыгы бул 1 март күнү сатканбыз, сен толуп аткан күнү. Келин неге окшош деген, нервке окшош деген. Бул толгот жүрөт. Ара бүтүрүп коюлуп да шашып эметкенбиз да. Ошо ролигим мен аябай эсимен кеткис, сонун ошо роликти жакшы көрөбүз. Жакшы. Телекөрүүчүлөрдүн арасында балким сиздин катталуучуларыңыз жок болсо, TikToктон сизди кантип табып роликтерди көрсө болот? Кантип сакталгансыз? Негизги роликтердин бардыгы Зияш Турдубеков Instagram жана TikTok баракчасында. Андан сырткары апамдын дагы өзүнчө баракчасы бар TikTokто. Жакшы. Эмесе келиңиздер дагы бир суроону узатып коеюн. 6823 номер менен аяктаган абонент үй бүлөңүздүн бактысынын сыры эмнеде деген суроо берип кетишти да. Аябай жакшы суроолордун бири. Айганыш апа, сиз жооп берип коюңуз бул суроого. Биздин үй бүлөнүн эң бактысы балдардын баары, ошо үй бүлөнүн баардыгы аман, тынч. Ошо биз бактылуубуз. Жакшы. Эмесе келиңиздер, суроолорду бир аз убакыттан кийин беребиз. Учурда биз сиздерге оюн даярдап койгонбуз. Атайын ошо жалпы үй тиричилигиндеги техникаларды алып, Нуржанат айымга атайын ошо эски техникаларды, Айганыш апа сизге болсо заманбап техникаларды алып, анан сиздер канчалык ошо деңгээлде аларды жакшы билет экенсиздер жана канчалык көп техниканы таба алат экениңиздерди биз азыр чогуу билип алабыз. Биринчи кезекте келиңиз Нуржанат айым, сизден баштайлы. Эски техникаларды байкайбыз жана сизге дагы жардам бергенге мен аракет салам. Келиңиздер, урматтуу режиссер, бизге биринчи сүрөттү көргөзүп коюңуз. Кандай деп ойлойсуз? Бул эмне? Айганыш апа, эгерде сизде да ой пикир бар болсо, жардам техникабы? Бул техника деп айта албаймын, бирок бул бир нерсе да, колдонушат. Колдонобуз. Колдонушчу мурунку кезектерде, мурунку ушу кылымдарда. Кандай деп ойлойсуз? Бул жанагы таштын үстүнө сүрөттөр бар го, ошого окшош. Ошол сыяктуу чындыгында эле жазуулар бар. Кандай деп ойлойсуз? Эмне деген жазуулар бул жакта? Түшүндүм. Бул деген эме экен, жанагындай эмне деп коет эле? Ушуну окуп, жазууларды окуп, анан кийин кантип жасай тургандыгы жөнүндө жазылган бир эме китеп же эмне деп коет эле атын? Азаматсыз, рецепт десек болот. Азаматсыз. Чындыгында айтканда, бул 3000 жылкы биздин доорго чейин шумер сыра рецепти болуп саналат. Туура айтып кеттиңиз, аны карап, ошо сыраны кантип жасаса болот экендигин ушул рецепт сакталып калыптыр. Келиңиздер, анда кийинки биздин сүрөтүбүзгө назар салалы. Бул жанагы кесме окшойт да, камырды эме жалпайтып анан кийин чыгарат го. Камыр кесме деп ойлойсуз. Айганыш апа, сиз кандай деп ойлойсуз? Ооба, мен да ушундай болуп атам. Турбай ушундай. Турат. Бирок аны кичинекей эмес, чоң кылып элестетсеңизчи. Чоң дегенде дагы эмнеге окшоштур? Жана эт эме майдалаган эмеспи? Мясорубкабы? Эме андан дагы чоң элестетип көрүңүздөр. Кухняда керектелүүчү эмес,
Жок, бирок ар бир айымга керек деп ойлоп жатамын. Кир жуй турган, кир сыга турган машина. Албетте, азаматсыз электр кир жуугуч машина деп айта аламын. Учурда биздин сүрөтүбүздөгү 1906-жылы пайда болгон электр кир жуугуч машина. Сүрөт бирок 1927-жылга таандык. Бул электр араштыргычты биз алгачкы модельдеринин бири болуп саналат. Азаматсыз экинчи туура жооп. Келиңиздер кийинки сүрөтүбүздү байкайлы. Кандай деп ойлойсуз? Бул эме сейфке окшош го. Чындыгында эле окшош. Бирок бул сейф эмес. Печка, может. Айганыш апа, жардам бериңиз. Ошо мезгилде гарнитур эмеспи? Жок, гарнитур эмес. Чындыгына мага деле биринчи жолу көргөзсө мен деле таба алмагыс эмес окшоймун деп ойлоп жатамын. Жардам берейин дагы бир жолу. Ар бир ашканада турат. Учурда заманбап микроволновка. Жок. Холодильник эмеспи? Холодильник, албетте муздаткыч. Азаматсыз жардам берип койдуңуз Нуржан атайымга. Байкасаңыздар, 1927-жылы үстүндө монитору бар деп атап коюшат. Муздаткычы өзүнүн ушул үстүнкү компрессору бар. Жана бул цилиндр түрүндө жана мунарага окшош кылып атайын жасашкан. Бул жыгачтан эмес, толугу менен болоттон жасалган биринчи муздаткычтардын бири болуп саналат. Келиңиздер кийинки сүрөтүбүздү байкайлы. Эме. Эмне деп ойлойсуз? Бул ошо мясорубкага окшош экен. Жок, бул мясорубка эмес. Мен ойлоп жатам, бул ар бир айымдагы ваннада бар. Фен. Албетте бул фен, электр фени. Эң сонун кийинки сүрөтүбүзгө өтөлү. Пылесос. Албетте бул пылесос чаң соргуч жана 19-кылымдын ортосунда пайда болгон пылесостордун бири. Келиңиздер эми Айганыш апага өтөлү. Бизге заманбап ушул сүрөттөр көргөзүңүздөр. Нуржан атайым, сиз жардам бербеңиз. Бул тефалбы? Жок, бул телефон эмес. Кандай деп ойлойсуз дагы? Эртең менен туруп эмне ичесиз? Чайдан тышкары. Термос. Жок. Кайнак. Жок. Чайдан тышкары дагы эмне ичесиз? Чайдан тышкары эртең менен. Жардам бериңиз. Кофе. Албетте, кофеварка. Азаматсыздар. Кийинки сүрөтүбүзгө назар салалы. Нуржан атайым, жардам бербей туруңуз. Пылесос дейби? Жок. Термос, Жок. Учурда Бишкекте аябай көп тургундар сатып алышат деп ойлоп жатамын. Анткени бизде ушу экология тарабынан абабыз дагы булганган үчүн ар бир ушул үйүбүзгө ушундай шайманды сатып алып жатабыз. Нези бул биздин бөлмөдө бар. Бар, Жанатайымдар бөлмөсүндө бар экен. Жанагы нелер аты эсиме чыгат. Аба тазалап эме ооба, увлажнитель, аба тазалагыч деп да атап коебуз. Азаматсыздар. Кийинки сүрөтүбүздү байкайлы. Фенди. Кандай фен деп ойлойсуз? Чачты кургата турган. Азаматсыз барбы сизде, Нуржан атайым? Жок, пока жок. Жок болсо келиңиз жолдошуңузга, Зияш мырзага айтып кетели, сөзсүз түрдө Дайсонду сатып бериңиз деп. Келиңиздер дагы кийинки сүрөтүбүздү байкайлы. Жардам бербей турабыз. Айганыш апа, билесизби бул эмне экен? Бунун атын эсте сразу көргөндө эле эми атын таппай атам. Атын атабастан айтып кетиңизчи, бул кандай жардам берет биздин жашообузга? Эме? Тазалайтпы? Пылесос ба? Жок. Суу куюп. Жок. Микроволновка. Жок, жардам бериңиз Айганыш. Нуржан атайым. Айта берейинби? Макул, айта бериңиз. Яндекс станция. Жок, Алиса станциясы. Жакын келиңиз. Бул бизге үйдө музыка окканга же болбосо акылдуу үй болсо, чайникти өчүрүп койгонго ушундай аябай көп функциялары бар деп айта аламын. Эми акыркы сүрөтүбүзгө назар салалы. Буга чейин айтып кеттиңиз? Микроволновка. Жок. Не деп айттым эле? Үй тазаланганга жардам берет.
пылесос. Ооба, робот пылесос. Азаматсыздар. Эмесе да ушундай жакшынакай биздин оюнубузду ойноп кеттик. Чоң рахмат сиздерге. Жана тилекке каршы биздин эфирибиздин аяктаганына бир нече эле убакыт калды. Жана келиңиздер. Айган Шапа, сизге мен эркин микрофон бергим келип жатат. Балким биздин көрүүчүлөр арасында келиндер, кайненелер бар, жана ушул мыкты буга чейин биздин көрүүчү дагы айтып кетпеди, сиздердин үй бүлөңүздөрдүн ушул ийгилиги эмнеде деген. Ошол суроого дагы бир жолу жооп берип, ушу эркин микрофон биздин кыргыз элибизге сизде. Биздин кыргыз элибизге бардыгына эң биринчи заманыбыз тынч болсун, элдер аман болсун. Силерге ошон жаштарга Аллахым ден соолук, ишиңерге ийгилик. Силерди колдоп, коштоп, ушинтип жардам берип аткан оператор режиссерлорго да ыраазычылык. Рахмат. Мына туткан орозолоруңар кабыл болсун, бүт кыргыз элине ошо аманчылык, ошо жакшы жашоолорду каалайм. Чоң рахмат. Мен биринчи кезекте сиздерге ыраазычылык билдиргим келип жатат. Бүгүнкү биздин студиябызда Нуржанат Атакан, фотограф, блогер, мыкты келин жана Айганыш Тойгонбаева, блогер жана мыкты кайнене бизге келип кетишти. Бардык ошо суроолорубузга жооп узатканга аракет кылдыңыздар. Менде дагы мындан дагы көп суроолор бар болчу деп айтып кетейин, бирок тилекке каршы убактыбыз тар болуп калгандыктан сиздерге бардык ушул суроолорго ачык, айкындык менен жооп бергениңиздерге ыраазычылык билдиргим келип жатат. Жана кичинекей болсо дагы биздин дөмөрчүлөр кичинекей белектерибиз бар, кабыл алып коюңуздар, үйгө отуруп ушу чай ичип коюңуздар. Пиала Голд чайын сиздер дагы даамдап кетиңиздер, кабыл алыңыздар. Рахмат. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, кайталоо түрүндө биздин чыгарылыштарды YouTube платформасында көрө аласыздар. Амандашканча сак саламатта туруңуздар.